Биз жашыруун жерге жөнөдүк. Бул жерди тирүүлүктүн чеги деп аташат. Рулдагы кишинин Арбак деген кайманаты бар. Мы приводы, а приводы наносят величезну. Ал мага анын көзгө атарлар тобу Бахмуттун Арбактары деген ат менен белгилүү экенин айтты. Анткени алар билгизбей атып өлтүрүшөт. Алардын базасы орус артиллериясынын аймагына жакын жайгашкан. Значит, безпосередньо підготовкою групи. Бул өтө жакын, бирок алар душмандын чегине мындан да жакын барышат. Безпосередньо хвилюються вони більше. Артиллериядан жашынса болот, бирок снайперден жашына албайсың. Алардын иши снаряддар менен бомбалоого караганда таамай. Сиздин командаңыз канча душманды жок кылганын билесизби? Так, це Билем, тастыкталган саны 524. Алардын 76-сына мен аткан октор тийген. Арбак аттуу көзгө атарлар акыркы 6 айдан бери Бахмуттун четинде иш алып барышууда. Көп учурда маанилүү орус буталарын издешет. Алар ар бир мээлеп жок кылууну эстеп калышат. Кузя бүгүн түнкү миссиясынын снайпери. Ал согушка чейин заводдо иштеген. Ну, на данный час, да. Хоча до зброї. Мурда куралды жакшы көрчү эмесмин. Бирок азыр өлкөмдү коргоо үчүн колума курал алууга туура келди. Албетте корком. Акылы кем киши гана коркпосо керек. Тез сыйынып да алышты. Гүгүм кирип калганда жолго чыктык. Музыка маанайды көтөрүп, артиллериянын добушун басып коет. Айдоочу Куч бир нече жолу келе жатат деп эскертти. Алар Британиядан келген формаларды кийишкен. Команданы түшүрүү көп учурда миссиянын эң коркунучтуу бөлүгү болушу мүмкүн. Бул жерден алар көздөгөн жерине жетүү үчүн дагы 1 чакырым басып өтүшү керек. Чоң жарылуу болду. Көп өтпөй жарылуунун сыныктары арткы дөңгөлөктөрдүн бирин жарып кеткенин билдик. Эми эптеп жетүү керек. Эми команданын кайтып келишин тынчсыздануу менен күтүп жатабыз. Өзүмө кол топтогондо ар бирин мекенчилдиги үчүн тандап алдым дейт Арбак. Командасынан кабар күтүп жаткан чакта ал 7 жашар кызына телефон чалды. Ал ага мылтык чечкенди үйрөтүп койгон. 7 сааттан кийин 2 көзгө атарды алып кетишти. Бул эртең менен эрте аткылоо башталганга чейин болду. Жеңилденүү сезилип турду. Без потерь. Снайпер Кузя миссия ийгиликтүү болгонун айтат. Бирок менен элеби? Один постріл, одна цель. Бирок бир максат менен дейт ал. Командир Арбак баары аман эсен экенине шүгүр келтирди. І кожен такий вихід. Ар бир сапар биздин акыркы сапарыбыз болуп калышы мүмкүн. Бирок биз чоң иш кылып жатабыз. Жашынып жатып душманды өлтүрүү да Украинанын психологиялык согушунун бир бөлүгү. Анын добушу да угулбайт.